Taqdirga жазылынган адамдын бактылуу бактсыз экендиги, тозоку бейиш экендиги жазылынган. Бирок ошонун бардыгы жазылганда Кудай Таалам сен кааласаң, каалабасаң тозоку бейишсиң деп жазган эмес. Кудай Таалам Адам алейхиссалам жараткандан мурда Адам алейхиссалам тукумунан Эшмат деген бирөөнү жаратып, ошого жашоо берип тандоо укук берсем, ушул Эшмат ошол тандоо укугун кантип пайдаланып, кандай жыйынтыкка жетерин Кудай Таалам алдын ала билип тагдырга жазып койгон деген сөз. Аны биз билбейбиз. Ошон үчүн биз дайым аракет кылабыз. Ал Кудайдын бизге мажбурлоосу эмес, балким Кудайдын чексиз илимге ээ экендигинин кабары гана. Кудай Таалам пендеге ыктыяр берсе, ошол ыктыярды кантип пайдаланып, кандай жыйынтыкка жетерин алдын ала билип Кудайым тагдырга жазып койгон. Адамдарга тагдыр ачыкка чыккан эмес, тагдырга баш багыштын кереги жок. Тагдырдан көп адам акыйдасы бузулуп кетет да. Ошого таянып алып амал кылбай коет. Эгерде ага таянса кандай эмне үчүн Куран түшүп бул адал буларам деген сөздөрдүн мааниси калбай калат эле да.